Gelirse. Salamatın ağrı, Sonra görelim. Kırgızlar sözün çeveri, Kırgızlar kumuş kemeri. Kırgızın saltın unutpay, Kırgızca salam bereli. Salamdaşı saltta var, kadırlı Kırgız kalkta var. Salamdaşpay ötüp ketsem, anda mende күнөө бар. Саламатсыздар, урматтуу биздин катышуучу конокторубуз жана кичинекей балдар. Биздин 2020 жылдан бери балдарды эрте жаштан өнүктүрүү борбору ачылып иштеп келет. Ошол борбордун ачылышына карата балдар биздин бактуу заттуу иш-чарабызга кош келиңиздер. Борборго 0 жаштан 6 жашка чейинки балдар катышат. Жаш өзгөчөлүгүнө карап сабак өтүлөт. Бул жерге бала бакчага барбаган балдарды кабыл алабыз. Борбордо балдардын нам сезимин өстүрүүчү логикалык оюндар ойнотулат. Түстүү кагаздар жана пластилинден ар түрдүү нерселерди жасаганды үйрөнүшөт. Борборго катышкан балдар колубуздан келишинче шарт түзүп берүүгө аракет кылып жатабыз. Балдар бул жерге кызыгуу менен келип жатышат. Балачак, кандай сүйкүм караса, айтса жакын жүрөккө, ат өзүнө жарашат. Азыркы сөздүн кезегибиз биздин кесиптешибиз Калыева Гүлнар эже балалык жөнүндө өзү менен ачып бермекчи. Балдарым кимдери сүйбөгөн, бап эстеп багып күйбөгөн, баласы үчүн жокчугар башына зат үйбөгөн. Тумулуп калса баласы, күгөнү текен айласы, берүүгө даяр жанында болсо kızı bolmuş dününün, kıynamış bala bakpasa, unutak kin baldargın engegi olu aktasa. Bala dep solut жүрөгүм, баланы дайым сүйөмүн, мен байлап мындан арыда, бала үчүн жашап жүрөмүн. Балалык, бакыт үчүн жаралып, эл тилеги өссүн деп, элден бата алалык. Азыркы кезек балдар жөнүндө макалдар кыскача окуп берем. Ач бала ток бала менен ойнобойт, ток бала ач боламын деп ойлобойт. Адамдын мөмөсү бала, адепсиз бала таманга жабышкан чыла. Ак сүт берген эненин балада акы зор болот. Алыс карма балаңды, аңга чалыш бекерден. Ата аскатуу, эне орлуган булак, бала экүнү шамчырак. Деген сөз таптарынан турган бизде мындай макалдар көп кездешет. Кыргыз элинин макалдары чындыкка жанаша. Мен сиздерге кыскача бир аз гана айтып өттүм.
Esimde dayım balalık, istep kayra alalık. Ek çirkin menin jaştığım, eskerip bırga salalık. Azırkı gezekti, okurmandarımız külkü menen koyon jomogun atkarıp berişmekçi. Benim kursağım ayağa açtı, seni çekim gelip durar. Oy Türkü, seni niye tamaşalap çatasın mı? Tamaşalapa yerine seni cebesem acımdan ölüp kalam var. Ekos dost bozuk beni kan dikilsin. Başka hayvan da çok. Cegeni hiç nerse çok. Seni cesem içine bolsa da kursağıma tamak olsun. Cebeli hoyçu, ekos dost bulgumuz mu? Ben seni bari sevdim. Cebeli hoyçu. Baldarda erте жаштан өлүп туруп борборуна келип катышып жүргөн окуучуларыбыз даярдап келген ырларын айтып беришет. Бул атты айталы да булда. Oynadık men balalık. Otarya popon salalık. Oy dilegim karşısındayım. O benim soğuk tarafım. Azamlarçın. Ayyan ayın altın balalık. Sende gana arıtacak. Böyle koy bir kalalık. Ayyan ayın altın balalık. Tam erteden turamın. Tanga tarzım kılamın. Taza tutup bahçemde kartasını aldım. Annem. Oyun karak falanın. Oyun kalanı. Oyun ters kalanı. Oyun yok falanın. Oyun yok kalanı. Azamlar. Oyun yok kalanı. Bana degen bir bakıp baş kaçımına resmen bana özü sen çıkıp bakıp kabası teslim. Verme. Tek kız balalık, dışkarı urgasa. Yok çirkin bizim balık, tek şirin attım balık. Aynen. Hasta ayta. Значит, отужинamos, бабушка вместе играем, вместе поем, вместе смеемся, вместе курим. Azarlar. Балдар менен биз бактылуу, бакытты ичине катылуу, балага тилейбиз батаны, болсун элге пайдалуу. Биздин жаш окумандарыбыз даярдап келген бийлерин аткарып беришмекчи. Erteden turamın, tanga tarzı kılamın, taza tutun bahçamda her dersini alamın.
кандайга, узаса келбей кайра, балалык ширин күндөр шашылат биздин сайда. Азыр кезекте биздин келген конокторубузга сөз берсек. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү биздин татынакай болгон бөбөктөрдү ушундай кечесинде отурабыз. Албетте бизде ЮНИСЕФтин именно балдардын аң сезимин өнүктүрүү боюнча долбоору бүгүнкү күндө биздин Жалал Абад облусунун 29 китепканасында ушундай иш жүргүзүп жатат. Ошолордун бири ушул Майлуу Суу шаардык борбордук китепканада иш жүргүзүп жатат. Биздин адистер буга чейин биздин Ош облусуна барып, өздөрүнүн билим деңгээлин жогорулатып окуп келишти. Бир жумалык курстардан өткөрүлдү. Ошонун жыйынтыгын буйруса мына бүгүнкү күндө именно садикке барбаган, балдар бакчасына барбаган балдарды ушул кичине болсо дагы китепканалык колдоо көрсөтүү, ошол билимге тарбиялоо максатында ушундай жакшынакай бир борборлорду ачып отурушат. Ушул борбордун ишине ийгиликтерди каалайбыз. Бул борбордо сен окуп келгенсиң, атайын адис, анан буга чейин дагы китепкананын директору Атамурзаева Сапия дагы окуп келген. Албетте бул окуу токтобойт. Мындан кийин дагы окуулар уланып турат. Себеби дегенде баягы биздин жаш балдарыбыздын ушу аң сезимин өнүктүрүү багытында көптөгөн иш-чаралар өткөрүлмөкчү. ЮНИСЕФтин бизде өткөн жылы балдар үчүн атайын баягы жылыткыч аппараты берилди, кондиционерлери берилди. Ошол эле учурда балдар үчүн адабияттар, анан оюнчуктар, анан татынакай болгон килемдер ушу балдар үчүн берилди. Эми эң негизги максат эмнеде? Негизги максат ушу балдар бакчасына барбай калган балдарга ушу китеп окууга үндөө максатында колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бул долбоордун дагы кийинки уланганда буюрса ушул балдар үчүн аябай татынакай китептер чыгып атат. Бул ушул эле долбоорду колдоо боюнча дагы бир ЮСАИДтин жакында келген долбоору бар. Бул Мексика уюмунун тарабынан дагы өтө сонун адабияттар келип атат. Буюрса ошол адабияттарды окууну үйрөтөбүз. Анда ар бир мектеп окуучусунун 1-класстан 4-класска чейинки окуу деңгээлин көтөрүү боюнча чыгып атат. Ал эми ЮНИСЕФтен именно ушул 3 жаштан тамганы таанытуу, себеби дегенде 3 жаштан кийин кеч деген китеп бар экенин баардыгыбыз билебиз, биз окуйбуз. Вот ошондуктан ушул балдар үчүн атайын адабияттар бүгүнкү күндө чыгып, жакында ушул китепчелерден орун алат деген ойдобуз. Анан менин колумда дагы окуу жана эсеп лагери деп буйруса биз 2 жылдан бери ушул библиотеканын алдында ушул лагерь уюштуруп келе жатабыз. Жайкы лагерь бул. Жаш окурмандардын буга ушу кичинекей балдар катыша алат. Ошол лагердин жаңы программасын дагы ала келдик. Бул жерде орусча жана кыргызча, мен койдум ошол. Орус тилинде жана кыргыз тилинде бул жерде ошол балдардын кантип окутушубуз керек, ошонун жалпы программасын ала келдик. Буюрса комплектование өткөрүп беребиз. Бул китепканага тапшырылат негизинен. Бул жерде балдарды кантип тарбиялайбыз? Кантип ушул жерде балдар садиктен тамга таанып мектепке даяр болсо, бул жерде андан да күчтүү болуп тарбияланып чыгыш керек. Мына ушул багытта биз китепкана кызматкерлеринин билим деңгээлин көтөрүү боюнча дагы түрдүү иш-чараларды өткөрөбүз. Углак китепканада да пландаштырып жатабыз. Ошол эле учурда ушул китепканалар арасында дагы именно балдардын жаш ушул өзгөчөлүгү боюнча иштеп жаткан китепканачылар арасында конкурс уюштурган жатабыз. Буюрса мен ойлойм, сиздердин кызыңыздар дагы мыкты орундарга жетишет деген ойдомун. Анда эмесе ушул китептерди мен ушул кыздарга тапшырып коеюн. Бул жерде 4 китеп, сиздерде 2 борбор бар. Бул балдар китепканасынын алдында, ошол эле учурда борбордук китепканасынын алдында ошол именно балдар үчүн атайын жайкы лагерлерди аябай мыкты колдонмо деп билем. Ошондой эле биз ушул борбордо иштеп аткан чындыгында баягы булар үчүн азырынча каражат төлөнүп, айлык ала элексиңер. Буйруса өкмөттүн токтому чыккан бул 1-2 потоку.
Ал Бишкек шаарында ошол эле учурда биздин Жалал Абадда пока эч ким ал эле экол айлыкты ай сайын ушу балдарды өзүнүн ишинен сырткары балдарды тарбиялаган үчүн 2000 сомдон айлык акысына кошумча берилет. Бул боюнча атайын өкмөттүн токтому чыгат. Буюрса бул токтом азыр как раз экинчи окууга кирди. Болуп калган болсо ушул кыздарыбызга айлык акысына 2000 сомдон кошумча болуп каралып калат буюрса. Андан сырткары мен бул кыздарга дагы аябай жакшы иштешип атат. Себеби дегенде ар бир аткарган ишти Facebook баракчасы болобу, социалдык сеттерде биз уже көрүп атабыз. Бул деген өзүнүн ишинин жыйынтыгы. Себеби дегенде азыр ушундай мезгилге келип калдык. Баягы мурун келип кетип эле жүргөн болсо, азыр ар бир аткарган ишти отчету. Баягы мурун жөн эле кара сөз түрүндө мынча бала келди, анан мындай аткарып койдук эмес. Бул деген мындай ченкене прозрачность деп айтсам да болот да. Вот ошондой мыкты иштеп аткан биздин областык китепкананын ардак грамотасы менен Жалал Абад областындагы китепканалардын иш жүргүзүү деңгээлин жогорулатуу, балдарды китепканалык тейлөөсүн жакшыртуу, иштин жаңы формасын, методун киргизүү, жергиликтүү коомчулуктун турмушта китепканалардын ордун, ролун бекемдөө, жаш балдардын аң сезимин өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн Майлуу шаардык китепкананын китепканачысы Абдыкадырова Айгүл областык китепкананын ардак грамотасы менен сыйлайбыз. Азаматсың. Албетте бул иш бир китепканачынын иши болушу мүмкүн эмес. Бул бардык китепкана кызматкерлери чогуу биргеликте иштешибиз керек. Анан бирөө айлык алданан калганы болсо ошол аткарыш керек деген болбош керек. Себеби дегенде ар бирибиз буну иштешибиз керек. Буюрса бул долбоор уланат. Бул жаңы эле башталды. Бул долбоор уланганда биздин максатыбыз ар бир айылдык же болбосо китепкананын филиалдарынын базасында бул ачылыш керек. Себеби дегенде айыл жеринде садикке барбаган балдарыбыз өтө көп. Вот ошондуктан именно китепканалык билимди ошол жерден алышыбыз керек. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мен баарыңыздарды ушу балдар менен иштегенге чакырып кетем. Анан албетте Майлуу шаардык китепканасында эң мыкты адистер иштейт, билебиз. Көптөгөн конкурстардын жеңүүчүлөрү дайым болуп келет. Мынакей биздин Гүлнар эжекебиз Азамат дайыма алдыда жүрөт. Мен ойлойм мындай мыкты адистер иштеп аткан жерде Кудай буйрса иши дагы жакшы болот деген ойдомун. Ушул учурдан пайдаланып рахмат айтып ыраазычылык билдирем. Ушул китепкананын ишин өнүктүрүүгө эң көп салым кошуп аткан биздин ушул Майлуу шаардык маданият бөлүмү Асел Азамат мына ушул кызыбыз дагы өтө мыкты. Анан жаңы жетекчи болду. Ушул учурдан пайдаланып мен куттуктап коеюн. Бул буйруса ИО АНОЭС директор дегенде азыр милдетин аткарып турса да мен ойлойм мыкты жетишкендиктерге жетесин деген ойдомун. Ийгиликтер болсун дайыма. Рахмат баарыңыздарга. Ал эми биздин бөбөктөргө Кудайым ушул ден соолук берсин, өмүр берсин, биздин Кыргызстанды дүңгүрөткөн мыкты инсандар ушул библиотекадан тарбияланып чыксын деп айтам. Рахмат. Шаарыбыздын төрагасы Нургазы Алымжанович. Бул жерден сүйлөбүрсөм уруксат бересиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу эжекелер, келген коноктор, анан биздин алтындай болгон бөбөктөр. Эми жакшы демилге экен, балдарды жаштайынан өнүктүрүү деп эми садикке барбай калган балдар өнүктүрөт. Жакшы экен, эми иштерге алдыдагы болуп аткан иштериңерге ийгилик каалайм барыңыздарга. Мындан да эми жакшы эмкиде ушундай отурумдар болсо жакшы дагы күчтүүрөөк даярданып, жакшы результат көрсөтөт деп ойлойм. Мына бүгүн мен жакшы түшүнбөй калдым. Бүгүн ачылышы болот да ошондо? Жок, булар ачылыш эмес. Булар биринчи проектке киргендер. Тиги экинчи китепкана кийинки. Рахмат, ошентсе да иштериңизге ийгиликтерди каалайм. Биздин мына бөбөктөр ушулардан бир кыргыздын кыйын караан жигиттери, кыздары чыгат деп ойлойм. Ушундайынан сезимдерин ойготуп, мындай китепке болгон кызыгууларын күчөтүп, бир жакшы иштерди алып барып атсыңар. Иштериңиздерге ийгилик каалайм барыңыздарга. Рахмат, ушундай долбоорлор менен иш алып барып атканыңыздарга. Эми бул мен түшүнүгүм боюнча кошумча жумуш экен да библиотекаларга. Жакшы экен. Анан учурдан пайдаланып бир суроо берип кетсем да болобу? Бир түшүнбөгөн жеримди сурап кетсем. Бул кандай күнүнө 1 саатпы же 2 саатпы кандай болуп алып барат бул? Мен жооп берип коеюн. Бул өнүктүрүү борбору жумасына 2 жолу өтүлөт. Жумасына 2 жолу. Жумасына 2 жолу. Экинчи күнү, 4-күнү саат 2-ден 5ке чейин кабыл алабыз.
Анан 0 жаштан 6 жашка чейин дедиңиз. Ошондой 0 бизге жаштагыларды кандай ата-энеси кошо отурабы бул жерде? ата-энеси кошулуп келет. Анан кийин кээ ата-энелер иши чыгып калса таштап кетет. Анан бүткөндөн кийин чалып коебуз, келип алып кетишет. Положениеда ошондой именно 0 жаштан деп киргенби? Ошондойда төрөлгөндөн баштап. Кичинекей балдарды алып кетишет. Ата-энеси. Ал 0 жаш дегениңиз бизге чыга электер да туурабы? Жаңы төрөлгөн эле балдар да. Тайпа менен бөлүнөт да. Садиктен да оор болуп калат го силерге. Кандай иш алып барасыздар? Ошого 2000 сом кошулат деп. Кичине бир аз кыйналабыз. Ошо менен Бирок болбогон нерсе анан. азыркы убакта көбүнчө эле мага 2 жаштан жогоркулары келет. Ошондой болсо положенияга киргизип койгон эле дурус деп ойлойм мен. 2 жаштан жогору деп элечи. Себеби эми ал 0 жаштан деп киргизген ал нереально да. ЮНИСЕФ тарабынан ошондой киргизилген. Мен түшүндүм аны негизи. Ал жактан келгенин түшүндүм. Рахмат, мен да ошол эле. Шаарыбыздын вице-мэри Чынара Шадыковна. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Салтанатка катышуучулар, бизди коноктор менен тааныштырбай кеттиңер да башындачы. Тааныштырып койсоңор жакшы болмок. Ким каяктан келди, кайсы кызматта иштейт, түшүнбөй калдык. ЮНИСЕФ же китепканадан келди, түшүнбөй калдык да. Макул эме. Эмне дейм, бүгүнкү ушул долбоор негизи мындай долбоорлор баарыбызга эле жагат да. Себеби бул чындыгында мен долбоордо жазылган эрте курамдагы балдарды өнүктүрүү долбоор экен. Мен кошумчалап кетейин дедим. Азыркы мезгилде билим берүү министрлиги тарабынан да 3 сааттык келечек балдар үчүн билим берүү деген эме жок, келечек үчүн билим берүү деген долбоор менен 3 сааттык долбоор ишке ашкан атат да. Биз ушул 2 бала бакчаны ошол долбоорго бергенбиз да. Жакында уже порталга берилип, ремонт иштери башталат экен. 3 сааттан бир бала бакчада 90 бала, 30 баладан 3 саат ошондой 3 смена болуп, ушундай долбоор менен иш алып баратат да. Бул деле ошого окшогон долбоор экен. Бул 20-жылы башталган долбоор. Мен баягы если я не ошибаюсь, да, 20-жылдары башталган, бизге да көптөгөн каттар келген. Чындыгында биздин шаарда бала бакча жетишпейт, өз баарыбыз билебиз. Ушу бала бакчага барбаган балдар мектепке барарда ушул эрте билим алса эң жакшы деп эсептеймин да. Анан көптөгөн балдар ушу мектепке барганда билбей калышат да, үйүндө отуруп энелер деле бала бакчага берейин десе место жок. Анан үйүндө отуруп өзлөрү деле сабак бере албайт балдарга. Потому что энелердин может өзүнүн деле билими жок да. Ошондуктан ушул долбоорду мен колдоймун. Мындан ары азыркы учурда бир 15 шактуу бала бар экен. Ушул долбоорду ошол билим берүү тараптан иштеп чыгып аткан долбоорго окшотуп да буну дагы күчөтсө болот деп эсептейм да. Себеби мына интернет булактары башталгандан бери китепканада окурмандар кескин азайып кетти, туурабы? Окурмандар таптапыр келбей коюшкан күндөр болду. Азыр эми азыртан кайра башталып атат. Анан ушул долбоорду ушул китепканага кошуп бергени эң жакшы болуп атат. Анан окуп келип, мына бул жерге дагы не просто библиотекарь болуп, а вот билим берүү ушул мугалимге окшоп иштеш керек экен деп мен түшүндүм да бул долбоорду. Анан не дейм, сиздерге ишиңерге ийгиликтерди каалаймын. Мындан ары ушул үйдө отуруп калган, бала бакчага барбай калган балдарды көбүрөөк тартып китепканага, ушул балдарга татыктуу билим берип, бул чындыгында балдар биздин келечегибиз, эртеңки ушул Кыргызстандын өнүп өсүшүнө салым кошот деген ишеничтемин. Ошо ийгиликтерди каалаймын. Коноктор кош келипсиздер. Мындан ары да биздин китепканалардан келип кабар алып жардам берип туруңуздар. Материалдык техникалык база бизде өтө көрүп атасыздар, китепканаларда ремонт деле жакшы эмес, мебелдери да жакшы эмес. Биздин бюджетибизде акчабыз тартыш, самый бедный город десек болот. Өзүбүздүн ушул долбоорлор менен иш алып барып атабыз, бюджетте акча жок. Анан булардын айлыгын дагы көбөйтүп атасыздар, ал дагы ошо суроо сиздерге. Ушул местный бюджеттен каржыланабы же Министерство культурадан каржыланабы? Вот, ошол бизге дагы проблема экен да. Эми аракет жасайбыз, Нурлан Алжанович. Булар жакшы иштеп кетсе, буну дагы карап чечип көргөнгө аракет жасайбыз. Рахмат.
Bundan nары da жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм. Долбоорду жакшы деңгээлдерге ашырганга аракет кылабыз. Шунчалык бизге ушундай урушуп бергениңерге рахмат. Ишиңерге ийгилик, өмүрүңөргө ден соолук, узун өмүр. Мен ушинтип жаңы эле оорудан чыкканмын, кап болбойсуңар, анча мынча сөздөйм неме болуп калатам. Ушу мына биздин Айгүлүбүзгө чын ден соолук, үй бүлөсүнө тынчтык, ишине ийгилик, тапкан тутканына береке, ушу окуусу өнүгө берсин. Бизге да жакшы болду. Үйдө мен ушу неберемди карап отурам. Карагынча бул келип окуп кетет. Кызыгып атат азыр балдарчы. Биз менен неме бакчага барабыз дегендей сүйүнөт да. Баарына мактанып, рахмат ушунчалык ушуну ачып койгонуңуздарга, баарыңарга рахмат. Келгениңерге рахмат. Ушу Айгүл эжекеге биз деги ыраазы болуп отурабыз. Мен балдарым деле, мына чоң кызым деле крастетти, санашты, тамгаларды үйрөнүп калды да, үйдө отурушат, садикке барышпайт. 2,5 жаштагы кызым келе албады, ал ыйлап калды, барбадым деп. Алдагын алып келсем болот эле. Булар келгенде, булар оюнчук ойношуп, булар сабакка түшөт да. Эжекебиз кичине шарты нормально эле түзүп берди, бирок дагы өнүгүш керек да бул неме библиотека. Ошого бизге да кичине мына места дегендей мебелдер, игрушкалар ошолорду көбөйтүп беришсе, андан нары дагы кызыгып келишет да балдар. Айгүл эжекеге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ачылышы соңуна келип жетти. Келип катышып бергениңерге чоң рахмат. Дагы келсиңиздер. İnsanlar talibalarını koysunlar. Саламатсыздарбы? Жаркыраган чолпондой гүлүңдөйсүң балалык, жайка кирген чилденин күнүндөйсүң балалык. Балалыкта бактынын гүлүн терип алалык, түбөлүктүн шамындай өчпөс болуп жаналык. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор жана шаарыбыздын тургундары, биздин кичинекей бөбөктөрүбүз жана китепкана окурмандары. Бүгүнкү балдарды эрте өнүктүрүү борборунун ачылышына кош келиңиздер. Анемсе сөзгө жайген ушу шаардык кеңештин төрагасы Нуразы Алымжанович. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жаамат, коноктор, ата-энелер, эжекелер. Сиздерди бүгүнкү ачылыш аземиңиздер менен куттуктайм чын жүрөктөн. Ушул жерден күчтүү инсандар өнүгүп өссүн, күчтүү уул кыздарыбыз чоңойсун. Жакшы иш-чараларды алып барып атсыңар, жакшы долбоор ойлоп таапсыңар. Ошол менен эрте өнүктүрүү, балдарды эрте өнүктүрүү долбоору жаштайынан балага бир сезимдерди киргизип, баланы эрте өнүктүрүү жолуна даярдап атсыңар. Иштериңиздерге дайым албан ийгиликтерди каалайм. Мындан ары дагы өнүктүрүп, өстүрүп ушул долбооруңарды жакшы ийгиликтерге жетишет деп ойлойм сиздерди. Рахмат сиздерге, коноктор сиздерге да келип ушул ачылышты ачып берип, ушундай бизге жакшы түшүндүрүп ушул иш жөнүндө кеттиңиздер. Рахмат сиздерге дагы. Биз дагы Кудай кааласа эми колдон келген жардамыбызды беребиз деп ойлойм. Майыл шаарынын көр кеңеш ошол. Рахмат сиздерге баарыңыздарга. Урматтуу коноктор жана ата-энелер. Бүгүн балдарды эрте өнүктүрүү борбору бул үй кожойкейлерине жана бала бакчага киргизи жетпей калган балдар үчүн чоң жардам. Бул борбордо балдарды бири-бирине болгон мамилесин өркүндөтүү жана эркин ой, акыл тегеректөө жөнүмдөрүн жогорулатуу үчүн иш алынып баратат. Бул долбоордо жолдо жүрүү эрежеси, светофор жөнүндө, анын түстөрү жөнүндө маалымат берилип, кыргыз эл жомоктору окулуп, тарбия таалим иштери жүргүзүлүп келе жатат. Эмесе
Бизде бүгүн презентациябыздын темасы жоло жүрүү эрежеси. Азыркы убакта жол кырсыктары көп болуп жаткандыктан биз ушу балдарга жакында мектепке бара турган үчүн ушу презентациябыздын темасын жоло жүрүү эрежесибиз деп ойлойм. Ушу менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы балдар? Бүгүнкү өтүрө турган темабыз ушу жоло жүрүүнүн эрежеси. Бул жерде жоло жүрүүнүн эрежесине биздин 3 светибиз турат. Бул 3 свет кандай түстөргө кандай немелерди көрсөтүп берет? Кызыл күйгөндө жолдо токтоп турабыз. Сары күйгөндө даярданабыз. Андан кийин жашыл күйгөндө жолдон өтө беребиз. Биз буга чейин дагы балдарга биздин келечегибиз аттуу немеден сабак өтүлүп келген. Бул жерде баардыгын көрсөтүп турат. Жолдо кандай жүрөбүз, кандай барабыз, люктарга түшүп кетпеш үчүн эмне кылышыбыз керек, оз суудан кандай өтүшүбүз керек. Ошолор жөнүндө темаларды өтүп келгенбиз. Бүгүн дагы бир серия кайталап кетип атабыз. Албетте, китеп биздин байлыгыбыз. Урпактан урпак улар бардыгыбыз. Өткөндү өчүрбөстөн сактап келген, байыркыны бактаган байлыгыбыз. Азыркы куттуктоо сөзүн областык китепкананын директору Атайкова Сейит Саиевна сөзлөсүн. Урматтуу китепкана кызматкерлери, урматтуу иш-чаранын катышчылары, урматтуу биздин ушул иш-чарага келген коноктор жана биздин келечек болгон биздин алтындай балдарыбыз. Бүгүн ушул майрамдар менен куттуктаймын. Бүгүн аябай жакшы күн деп айтамын. Себеби дегенде мына мутурадан биздин келечек болгон балдарыбыз жакшынакай болуп ушу китепкананын алдында ачылган борборго келип, өздөрүнүн бир аз да болсо ушу билим деңгээлин өркүндөтүү багытында келип атат экен. Ылайым ушул биздин жакшынакай бөбөктөрдөн мыкты инсандар чыгып, биздин ушу элибиздин керегине жараган инсандар болсун деп тилеп кетели. Ал эми биздин ушул жерге келген ата-энелер сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Албетте балдардын келечегин ойлоп ушул жерге алып келип атасыздар. Ылайым ушу сиздердин тилеген тилегиңиздерге ойлогон максатыңыздарга жеткен мыкты инсандар тарбия аласың. Анан ушул жерде китепкана жамаатын рахмат айтабыз. Мына бир аз да болсо ушул китепкана ишин өнүктүрүү багытында иш-чараларды уюштуруп келесиңер. Буга чейин дагы ушул долбоордун келечеги кең болсун, ушул боюнча токтоп калбай, буюрса бул долбоор эми башталган учуру жакында дагы ошол эмгектер берилет. Ошол эле учурда ушул биздин кичинекей бөбөктөр үчүн атайын китептер даярдалып атат. Электрондук варианты чыкты. Ал эми печатный варианты буюрса жакында келет. Анан ушул китепкана кызматкерлери дагы ошону алып, ошол китептер аркылуу биздин келечек болгон балдарыбызды тарбиялоого салым кошот деген ойдобуз. Дагы бир эле ыраазычылык билдиребиз. Дайыма бар болгула ушул долбоордун иши келечекте болсун, ийгиликтер көп болсун. Кызык жомогу бар. Ар бир үйдүн коногу ал. Оюн ырлар, табышмактар, баш катырмак жаңылмаштар. Окубасаң сагынасың, айтпачы анын аты экен. Китеп. Азыркы кезекте биз ушу жаш балдарыбыздын өздөрүнүн көркөм ырларынан айтабыз. Эне тилим жашоо бактым, турмуш жолун көрсөткөн, адам бул деп акыл айтып, өмүр билим гүлдөткөн. Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает и камак идет. Вдруг упала шишка, прямо в шишке лоб, насидится мишка и ногой утоп. Вышло солнце в небеса и глядит во все глаза. Здравствуй, солнце золотое, хорошо гулять с тобою. Словно внешний мир руками обнимаешь нас.
цветочек, мама розовый цветочек, мама радость, мама смех, моя мама лучше всех. Жайнаган жерди сүйүп өскүлө, алтын күмүш агызган кенди сүйүп өскүлө, жого сүрдүү болгондой бийик болсун үндөрү, бекер кетпей бир мүнөт ыйык болсун күндөрү. Азыркы сөзүбүздө ушу шаарыбыздын кичинекей Масырлашына Садыковна берсе. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер, урматтуу ата-энелер. Аябай жакшы иш чара өтүп атыптыр. Мына областтык китепкананын жетекчилигинен коноктор келип, мына эки китепканада шаарыбыздагы ушул жаш курактагы балдарды өнүктүрүү боюнча борбор аземи менен катышып жатабыз баарыбыз. Мен биринчи ирет эле ушул областтык китепкана жетекчилигине баардыгын билдирип кетем. Өзүм атынан, мэриянын атынан дегенде булар тараптан да бир топ иштер жүргүзүлүп атыптыр. Биз билбеген мен азыр наты китепканадан көрүп келдик. Материал техникалык базасына салымдарын кошуп, аябай жакшы мындай приобретение болуптур да. Эми бул китепканага дагы бул эле эмес, башка китепканаларыбызга да жардам берет деп ишенебиз сиздер тараптан. Жана мен айтып кеткендей эле биздин бюджетибиз тартыш, ошондуктан баарыбыз чогуу иш алып барсак, ушундай долбоорлор ишке ашат деп ойлоймун. Анан ушу балдар биздин келечегибиз. Ушундай долбоорлор көбөйө берсин, ушинтип иш алып барайлы. Китепканалар бары иштей албай баягы токтоп турган мезгилде ушул долбоорлор ишке ашып, мына эң жакшы иштер башталды. Болгону уже 3 жыл болуп атат. Мына балдар көбөйүп калыптыр долбоордо. Ушу балдар үчүн ушул ишти алып барып, бардыгыбыз бирге болуп, салымыбызды кошуп, эмгектенип жүрө берели баарыбыз. Күндү ачып барагын, китебиме карадым, акыл сезип өркүндөп, алга кетип барамын. Кандай нерсе кезекте биз бирге берсек, бөбөктөрүм балдарым, эркен шайыр гүлгүлө түк болбосун капалар. Менин балам сергектеп мактанышсын ата-эне. Азыркы сөз кезегин биз ата-энелерге берсек, ушу шаардык Майсуу шаарынын ветеринардык бөлүмүнүн башчысы Абдумалатовичке сөз берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, шаардын жетекчилери, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү ушул жакшы саламаттыктын катышуучулары, бүгүн мына биз үчүн аябай кубанычтуу күн болуп турат. Мына неберелерибиздин маанайын көрүп, булардын ойногонун, бийлегенин, окуганын көрүп аябай кубанып турабыз. Мен ушул жерден ата-энелердин атынан, китеп окурмандардын атынан, областтык китепкананын жетекчиси өзү баш болуп келгенине чоң ыраазычылык билдирем. Шаардык кеңештин төрагасы өзү келип отурат. Биздин маданият тармагын тейлеген вице-мэрибиз келип отурат. Буларга чоң ыраазычылык билдирем ата-энелердин атынан. Мен айтайын дегеним, биздин шаарыбыз, шаардык кеңеш, мэрия дайым эле маданият тармагын жакшы колдоп келишинче барынча жоопалынча дейт го.
ошол бюджетке карабастан өздөрүнүн жакшы салымдарын дайыма колдоп келишет. Ушул убакыттан пайдаланып айтып кетет элем областтык китепкананын жетекчисине биздин кичинекей шаарыбыз болсо дагы бизде аябай көп китепканаларда мероприятиялар болот. Биз дайым ушу неберелерибиздин артынан келип катышабыз. Илгери мындан мурда балдарыбыз, кыздарыбыз келип бул жерде ушу борбор ачыл электе деле китепканага келип бул китепканадан окушуп, мектепте таба албаган материалдарды ушул жерден таап окуп, мына жакшы жетишкендерге жетишип азыр иштеп атышат. Ушул жерден көп китепканадан үйүбүзгө жакын болгон үчүн негизи ушул китепканага келишчү эле. Мына азыркы күндө мектепте мугалим болуп иштеп атат бир кызыбыз. Балабыз пограничный службада өкмөттүк кызматын иштеп атат, нефтегазда иштеп атат. Баардыгы ушул билимдин аркасында. Китеп билим өтө деп илгертен бекер айткан эмес. Илгертен ушул китептен алган билимди эч жерден ала албайсың. Ошондуктан бул китепканаларга мен көбүрөөк көңүл бурсаңар деп сурап кетет элем. Дагы балдарды өнүктүрүү борбору дагы жакшы ачылыптыр. Эми баарыбызга эле белгилүү, азыр садиктар менен толук балдар 100% камсыз болушу кыйын болуп атат. Ошо бала бакчаларга бара албаган балдар жакшы болуп туруп ушул жерде борборлор ачылып, ушул жерге келип окушуп, үйрөнүшүп, бийлешип, өздөрүнүн билим деңгээлин, өздөрүнүн кругозорун кеңейтип атышат. Буга биз аябай китепкананын кызматкерлерине өздөрүнүн жумушунан бул ашыкча жумуштуу иш болуп атат деп ойлойм азыр. Кесиптик жумушуна караганда дагы. Ошого карабастан ата-энелерге жардам берип, ушул нерселерди уюштуруп карап атканын ачылып билдирем. Булардын иштерине ийгилик каалап кетем. Биздин китепканаларыбыздын илгертенде аябай бай китепканалар болуп келген, бирок китеп фонддору эскирип баратат жатат. Жаңы китептер менен дагы камсыз кылып, ЮНИСЕФтин проекти да жакшы болуп атты. Ушул проектке кириш өзү деле оңой эмес. Биз дагы жетекчи болуп иштеп баардыгыбыз башыбыздан өтөт. Бир проектке кирип, ошол менен ишканаңарды иш кылдырыш аябай кыйын. Ошого карабастан аракет кылып, ушул проектке кирип, азыр материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн аракет кылып атыпсыздар. Бул иштериңиздерге ийгилик каалайм. Ушу биздин Майсуу шаарынын китепканаларына дагы көбүрөөк көңүл буруп, жакшылап жакындан жардам берсеңиздер деп ата-энелердин атынан суранып кетет элем. Баарыңыздарга ийгилик, борборубуз ачылышы бут болсун, келечеги кең болсун. Ушинтип биздин келечегибиз болгон балдарыбыз, неберелерибизди илимдүү, билимдүү кылыптарга даш көздөрүнөн салымдарыңарды чоң кошо бересиздер. Ошону аткарыш үчүн силерге ден соолук, иштериңиздерге ийгилик, үй-бүлөңүздөргө аманчылык каалайм. Биздин ата-энебизге сөз берсек, жарандык коргоонун инспектору Арак Батынова. Бишкенттер, делегаттар, областтан келген, жана биздин мэриядан келген сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо бул долбоорду мисалы негизи ойлоп чыккан, ушу киргизген, идея киргизген адамдарга чоң рахмат, жетекчилерге. Себеби мисалы бирден бир мына кыска айтканда 7 жашар кызым окуудан келип эле телефонго же компьютерге кирип кетчү эле. Бул баардык дүйнөнү көйгөй да бул туурабы. Ошо телефондон кантип балабызды аласыздар? Бул өтө жакшы сонун нерсе экен. Себеби келет, бул жерде кызыгуу пайда болду. Келип эле окуудан келип курсагын тойгузуп эле бул жака жөнөйт да кызым. Себеби жерде кызыктуу же эжекелери кызыктуу нерселерди өтө мындай ынтымак, жакшы мамиле кылат окшойт. Мен ошон үчүн эле өзү келет, курсагын тойгузуп эле бул жака жөнөйт да. Мен ошого сүйүнүп атам. Ушу телефон менен деле иш болбой калды. Ошого рахмат сиздерге да. Бул долбоорду киргизген адамдарга да чоң рахмат. Бул бир немени, проблеманы чечүүнүн бир жолу деп ойлоп атам да. 3 жашар кызым бар, ал дагы мисалы азыр бизде система пайда болуп калбадыбы жаңы электронный сайттарга киргизе албайсың. Мурункудай эмес. Ошол система биз келечегиме көз иштейбиз. Караган адам жок 3 жашар кызыбыз бул жерге келип, эжекелер менен алаксып, бизге кандайдыр бир колдоо да ата-энеге дагы негизи туура айтканда. Рахмат да бир жолу. Арабыздарбы, урматтуу коноктор, Майсуу шаарынын тургундары, ошондой эле иштеген кызматкерлер. Ушу долбоорду уюштурганыңар аябай жакшы болуптур. Ушу неберелерибиз, балдарыбыз ушу баары келечекте ушул жерден билим алып, келечекте Кыргызстандын алдыңкы балдарынан, кыздарынан болуп чоңоюшуна насип кылсын. Ошондой эле ушул
ушул жерде иштеген кызматкерлерге өтө чоң ыраазычылык, баарыбыздын атыбыздан ушу ыраазычылык билдирем. Себеби булар дайыма эшиги ачык, эртеден кечке ушул жерде балдарды, кыздарды үйрөтүп, ошо билим берип, кошумча сабак болуп атат, мектептен чыккан. Ошонусуна ушу буларга ишине ийгилик, үй бүлөсүндө тынччылык, аманчылык болсун, ушу дайыма иштери алга жүрө берсин. Бийик максат жаралып, бирге өсүп баралы. Бийлеп ырдап көңүлдү, биздин сонун балалык. Азыр дагы бийгизем. Шаарыбыздын тургундары жана коноктору, биздин сүйүктүү кичинекей досторубуз жана бүгүнкү балдардын эртең менен борбордун ачылышына көркү болуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми китепканачыларыбызга иштерине ийгилик. Бул окурмандарыбыз көбөйүшө берсин, китепкана иштери дайыма ачык болсун. Биз ушу иш-чараларга келип катышып келгениңиз үчүн чоң рахмат.